Үйдөгүлөр зимний консервация салат жеп отравление болушту. Үйдө 9 адам. Ал жакта врачтардын дагы шалакысы болуп калды да, бул кызым мени тааныган жок. Өзүң балаңа өзүң эле эч ким мындай күй өткөзсүң да мен. Ошон үчүн мындай элдерге да айтып коеюн дейм, даже биз мындай Кудайга ыраазычылык менен жүрүшүбүз керек экен, даже абага дагы. Эң жаман өкүнүчтүүсү мындай грубый мамиле кылып мага ушу. Мына көрүп атасыңар, кыймыл жок эч кандай. Даже кызым башын токтото албайт, кыймыл жок. Өзүбүздүн дагы үйүбүз, эч нерсебиз жок, ошого байланыштуу. Мен баламан эчтеке аябайт болчумун. Ошого байланыштуу. Министерство трудадан айтты, ушундай балдарга, кыйналган семьяларга мамлекеттен мындай эме жок экен да, жардам материальный, только гречка, рис берет экен. Баланыкын башка салбасын деген сөз бекер айтылбаса керек. Урматтуу көрүүчү, бул Соло ТV YouTube каналы. Өзүңүздөр көргөндөй биз дайыма жардамга муктаж үй бүлөлөргө, кичинекей бөбөктөргө жардам көрсөтүп келебиз. Бул жолку каарманыбыз 12 жаштагы Фатима болмокчу. Фатима өзүбүз күндүк жашоодо жеп жүргөн салатты жеп, азыркы тапта эч кандай кыймылы жок. Ата-энеси аны 24 саат бою укалап, азыркы тапта төшөктө жатып калган учурум. Бүгүнкү күндө ага 570 000 сом акча керек келип жаткан учурум. Эгерде колуңуздан келсе, урматтуу көрүүчү, анда азыраак болсо дагы жардамыңызды көрсөтүңүз. Келиңиз дагы ушул Фатиманын бутка туруп кетүүсүнө биргеликте жардам көрсөтөлү. Рахмат силерге, биринчи ыраазычылыгымды айтып коеюн. Мен бул кыздын фамилиясы Адылбекова Фатима, мен Назарова Саманта, Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун тургундарыбыз, Ичкесай айылынын. Ушул жылдын февраль айында эме болгон. Үйдөгүлөр зимний консервация салат жеп отравление болушту. Үйдө 9 адам. Ошол күндө азыркыга чейин эстесем дагы ошо эме болом, кыйналам, азыркыга чейин эстейм. 9 адам отравление, биз жок болчук. Биз Россияда, жолдошум экөөбүз Россияда иштеп кеткенбиз, үйдө балдарды апасына, чоң апасына калтырып кеткенбиз. Анан ошо апам деле айтат, мындай эч кандай даам-самын кычкылдыгын сезген эмеспиз деп. 1 литр болгон, 1 литр зимний салат, ошону жешип, анан бул эртеси күнү уже куса баштайт экен. Анан бир күн үйдө баягы кыргызчылык кылып, эме жакшы болуп кетет, может криптенби деп эме кылып коюшуп, кармалып калыптыр да бир күн үйдө. Анан эртеси күнү уже тяжелый боло баштаптыр, дем ала албай. Анан сразу эле биздин эмеге алып жөнөптүр, пунктка. Айке барганда ал жердеги эже ошо мен билбейм, эми өзгөрүшкө алып баргыла дегенби, же үйдөгүлөр өзүлөрү өзгөрүшкө барабыз дегенби. Өзгөрүшкө барса, ал жакта врачтардын дагы шалакысы болуп калды да, бул жердечи ошолордон мындай вовремя буга эме жардам көрсөтүп койгондо да мынчалык болмок эмес да. Эң биринчи ошолордун эмеси болуп калды. Болбосо ботулизмдин жана вакцинасы өзгөрүш деле биздин айылда өзгөрүш деле бар экен. Ошо врачтар жакшы болгон, диагнозун таппай, анан антип бул уже тяжелый боло баштаганда бир медсестрасын кошуп, өзүлөрү үйдөгүлөр айылдан бир такси чакырып, анан кийин Токтогулга алып жөнөшөт. Токтогулга келгенде больницага жетпей, уже кыз жолдон аябай кыйналып келатат. Тияктан эле кыйналып аткан билет алар. Анан Токтогулга келгенде өзүнүн сознаниясын жоготуп койгон. Мен ушул жерден да бирдеке кошуп кетейин. Ошондо
буну сопровождать этип медсестра кошуп келгенде өзгөрүштөнчү, бирок ошону мындай даже мен ата-эне ушундай случайны көрүп атам, ушу бизчелик мындай жөнөкөй адамдарчалык акылы жок болгондо буга ручной мындай кислородный неме кылган эмес, мындай ручной аппарат болот экен, намбушка деп кой, ошо менен хотя бы дыхательный эмесин сактап келгенде бул мынтип мондай акыбалга түшмөк эмес да, кислородный голодание болмок эмес. Больницага жетпей кызым сознаниясын жоготкон. Айттым дагы ошо врачтарга токтолго рахматым айтып кетем, реанимациянын заведующийине. Ошол киши болбой калды деген экен да мунучу, анан кызым кислород эмени ИВЛды туташтырып ийсе эле дем алып кеткен экен. Анан ошентип тяжелый акыбалда болушту. Ошол күнү эле сразу ботулизм деген диагнозду коюштур уже. Эки бала реанимационный болду да, кайнымдын кызы менен бул уже комага түшүп калыптыр. Ошол күнү биз эртеси күнү келип калдык. Келсем кызым мени тааныган жок. Биз угуп эле эртеси күнү учуп келдик. Келсем кызым мени тааныбады. Өзүн жоготуп койгон. Бирок 3 күндөн кийин мындай сезди, билди, эметсем 3 күндөн кайра өзүнө келди да. 3 күндөн өзүнө келип жакшы үмүт менен отурдук, бирок кыз жакшы болбой койду да. Анан өзү негизи ошончо 9 адам болгондон кийин врачтар чакырат экен, Бишкектен врачтар бар. Ал врач деле мага ачык эле айтып койду, кызың болбой калыптыр деп. Эме тиги еще пневмониясы бар экен, двухсторонний деп. Ошо билбейм, ошону кантип айтышканын. Мен берди азыр Кыргызстанда. Өзүң балаңа өзүң эле эч ким мындай күй өткөзүң да. Мен алардын тилин укпады. Ошондо сурандым эжеден. Бишкектен барган врачтан эже 1-2 күн жакшы болуп калгандан, стабильный болуп калгандан эле алып кетирөлчү. Уже мен токтогулду билдим, алар ал жете албаганын уже билдим да. Десем, жок, жолуңар мындай экен, болбойт ооба дебей койду. Кетти, ал врач экөөнү алып кетти. Үйдөн кайненемди, анан кайнемдин кызын алып кетти. Алар кичине мындай более-менее эмелерди сактап калыш керек экен да. Мен мындай өзү билип турам, менин кызым болбой калды дешти анан. Алар келип бияка инфекционныйга түштү, алар да реанимационный болуп жатышты. 10 күн өттү. Сиздер токтогулда? Биз токтогулда 10 күн жаттык. Анан мен болбой арыз жазып, биякта больницага эме кылса, инфекционный албай атты да. Больницалар албайт экен, мындай тяжелый баланы жолдон кандай болот деп албайт экен. Улам сайын күндө чалабыз. Болбоду, анан айла жок. Арыз жаздым, заявление министерствого арыздандым эле. 1 мүнөттө чечип беришти. Антпей эле жөн эле чакырса болот да. Келдик, инфекционныйга келип жаттык. Бирок инфекционныйдан баламды жакшы карап беришти чындыгында. Анан частный скорый помощь чакырдык, анда 38 миңге өзүбүз төлөдүк. Токтогулда да улам сайын буларга 1 күн эсептесек, көмөкөз 1 күнү эң көп кеткен 20 миңге чейин да болду, даже дарыларды ушуга алып балдарыбыз жакшы болуп кетсин деп ага деле эме кылбай эметип топтук. Болбой алып келдик, бияка алып келдик. Кызым тяжелый болчу. Бияктан да кайра да комага түшүп калды. Жол деген узун кыйын экен. Анан ошактан башталды. 2 ай ИВЛде жатты комада. 2 ай жатты. 1,5 ай жатты окшойт. 1,5 ай ИВЛде жатты. Эмелери бүт ылдый түшүп, жакшы болбой. Бирок баары бир Кудайым бар экен, Кудайым жанын аман сактап бизге кайрып берди. 1,5 ай өткөндөн кийин мен эмеге үстүнө кирип кызын реанимацияга жанына карап жаттым. Ошондо ИВЛдан чыгарыш да кыйын экен, ИВЛ аппараттан дагы. Ошондо кызым аябай кыйналды ИВЛдан чыгып атканда дагы. Ошон үчүн мындай элдерге да айтып коеюн дейм, даже биз мындай Кудайга ыраазычылык менен жүрүшүбүз керек экен, даже абага дагы дем алып аткан абабызга да биз жооп бере албайт экенбиз да. Кызым ошондо 1 мүнөттүн ичинде көгөрүп дем ала албай кыйналып атты.
трахеостомиясы бар, трахеостомия коюшту. Өзүнө келген жок, ал жерден деле аябай кыйын врачтарды чакырып, колунан келген профессорлор барып атты, бирок состояниясы тяжелый болду, бойдон калып атты. Кичине состояние жакшы болгондон кийин бизди эмеге которду, жалга неврологияга. Неврологияда да 1 ай жаттык. Мен ушул жерден мамлекеттеги жогорку кызматкерлерге кайрылып кетейин дедим. Жалга барганда башталды да биздики, жалга больницасына киргенде эле бүт. Ошо шприцти гана сатып албадык, калганын баарын сатып алып аттык. Андан дагы эң жаман өкүнүчтүүсү, мындай грубый мамиле кылып, мага ушу неврологияга которулганда, эме балаңарды бизде чудо лекарство жок. Балаңарын жардам бере албайбыз деп мага ошол жерден ачык эле айтып койду. Мен болбой урушуп талашып атып, алар менен урушуп талашып атып, бир 2 жума өткөндөн кийин үйгө чыккыла дейт. Мен канчага өмүрүмдө мындай нерсе көрбөсөм, бала ошондо температура болуп аткан. Состояниясы кийин эле азыр эле жакшы болду да, нормалдашып, анда температура болуп аткан, берди трахеостомиясы, тиги кислороддо жатчы. Болбой ал жерден дагы азыр только ошо арыздана, минтем деп атып 1 ай жаттык ал жерде. 1 ай жаткандан кийин айла жок, үйгө чыгыш керек, каякка барабыз. Мен мындай баланы үйдөн карай албайм, анан ушу хосписке жөнөтүштү. Хосписке келдик. Ошо хоспистин эмесине бер деген благотворительный фонд өзүлөрү элдер каржылайт экен. Ошонусуна рахмат, элдерге рахмат. Мамлекеттен көрбөгөн эмени ушул жерден көрдүк да биз, жардамдычы. Келсем, тиги палатада жок, монитор бар экен, бүт могу кислородный аппараттар бүт эмне керек болсо бүттүгү бар экен. Ал жөнүндө да мен өзүнчө видео тартып койгом, анда билбейм, может силер сурасаңар берем. Кызыңыз жашнакай эле жүрүп, сонун эле ойноп, сүйлөп, мындай буга чейин эч кандай оорубай эле ушул абалга түшүп калганы. Оор аябай. Биз ушундай эмеге калдык, сыноого, оор тепкичтен өттүк. Аны мен да айтып бере албайм, мен ушул 6 айга чейин көзүм жашта кургап калды. Кызым, балаңды, тем более биринчи очередь балаңды ушундай акыбалда көрүш өтө оор экен. Бир гана бизге ошо суранганыбыз, Кудайдан гана суранып аттык, кызым жакшы болуп кетсе экен деп. Анан жүрөгүмдөгү интуиция болду да, кызым жакшы болуп кетет дегенчи. Негедир мындай энелик эме кой берген жок. Мен түшүмдө жаман нерселерди көрсөм дагы баламдай жакшы болуп кетет деп мен эч эме кылбай койдум да. Жүрөгүмдө ошондой дагы деле. Ошон үчүн ушу силерге жардам сурап, бүткүл эл журтка жардам сурап кайрылып атабыз. Ошо кызыбызды биякта ошо айтышты, биз колдон келген аракетти кылдык. Болду, алыбыз жете албайт, болгонун кылдык деди. Анан эмеге Россияда бар күчтүү врачтар, күчтүү эмелер бар, ошол жактан эметип издеп атып, эң арзан жер, мен элге да түшүнөм, ошо азыр жашоо кыйын, ошон үчүн эң арзан реабилитационный центрди таптык, 570 000 экен. Бирок Москвада реабилитационный 1 300 000 деп сүйлөшкөнбүз, ошо весь Россия боюнча эң жакшы реабилитационный центр экен, бирок ал жер 1 300 000 деди да. Анан биз ошо 570 000 сбор ачканбыз. Кудай буйруса, кызым ушу жакшы болуп кетет деген үмүттөмүн. Ошол жака барып, бир Аллахым шыпасын берет деген үмүттөбүз. Азыр мындай кыймылы аз, тамак самак ич албайт. Кыймыл жок, мына көрүп атасыңар, кыймыл жок эч кандай. Даже кызым башын токтото албайт, кыймыл жок азыр. Кыймылдабайт. Ар убакыт мына ушундай окалоого муктаж. Ооба. Жолдошуңуз экөөңүздөр эле карап атасыздар. Жол мен өзүм карайм, основной бул жолдошум ночто иштеп атат, анан денде келип мага жардам берет. Азыр каникулда чоң кызым 9-класс болуп калган, ал кызым жардам берет. Ошо аябай мындай тындырбай карап турушубуз керек да. 24 саат бою ошо эмеге муктаж. Укалабыңга.
Ооба, массаж керек кызыма, логопед занимать этиш керек. Азыр тамак жей албайт, даже шилекейин да жута албайт ошого. Могу зонтовый питаниядан алып, эми бул деген кайра жаңылап эметкен да, жаңылап кайра бутунан тургузушубуз керек. Өзүңүздө шарт кандай же баягы 570 миңге ызбыраштык деп калдыңыз? Өзүңүздөрдүн калыңыздар. Өзүбүздө шартыбыз жок болгон үчүн ушу 570 миңге сбор ачтык. Биз өзүбүз болгон балабыз үчүн болгон эмени ошо башында эле больницаларга коротуп койгонбуз. Ошон үчүн мен ошо дагы да айтып кетейин, ушу жок дегенде мамлекет тарабынан окуучу балдарга жакшылап жардам көрсөтүп койсо жакшы болот экен. Мен азырымда айта албай турам, бирок буга чейин аябай канча жиним келип бүт айтып жүрөм, ушу жок дегенде окуучу балдарга ошо эмесин бекер кылып койшусо болмок. Бүт платный экен, азыр дары-дармектер бүт платный экен. Мен ушу Кыргызстан жараны болуп туруп мамлекеттен ушундай кичине болсо да жарытуу жардам көрбөгөнүмө өкүнөм. Бирок ушу өзүбүздүн элибизге рахмат, азыр ошо сбор ачканда ушунчалык колдоо, мындай колдоолорду, жылуу сөздөрдү айтып атышат. Ошо элге рахмат айтам, ыраазычылыгымды. 9 ай бойдо көтөрүп, анан эми дагы да болсо 12 жашка чыккан Фатиманы дагы кайрадан кичинекей баладай карап атпызсы, негизи баланыкын башка салбасын деп айтып коюшат эмеспи? Анан фонддор дагы кичине жардам көрсөтүп, токтоолдуктардын ичинен чыкканда атуулдар жардам көрсөтүп атабы? Пока жок. Башында өзүбүз эметтик. Башында өзүбүз бүт баарын өзүбүз аракет кылып, ушул убакка чейин 6 айга чейин 6 ай деген суроо аябай жаман, өтө оор суроо. Мисалы үчүн реанимацияга 3 ай жатканда, реанимацияга 3 күн жатканда жакшы болуп кетсе экен деп туугандарыңды 3 күн жатса эле жаман болуп чыкча, жаман болуп кетесиң го. Бул 6 ай ушинтип жакшы болду деген, ушул 6 ай деген аябай оор суроо. Пока өзүбүз эле эме кылдык, ушул убакка чейин туугандар жардам берди, классташтар, ошо айылдагы эл журт жардам берип атышты. Өзүбүз, бирок өзүбүз көтөрө алмак эмеспиз. Өзүбүздүн дагы үйүбүз, эч нерсебиз жок, ошого байланыштуу. Мен баламан эчтеке аябайт болчумун. Ошого байланыштуу. Ошо жардам сурап кайрылып атабыз. Мага азыр эң эле биринчи очереддегиси ушу баламды ордунан тургузуп алыш керек да, ошого. Уйкусу кандай же түнкүсү? Уйкусу азыр жакшы. Азыр жакшы болуп калды уйкусу. Башында уктачу эмес. Башында уктабай таң аткыча канча кыйынчылык күндөрдү өткөрдүк ушул убакка чейин. Башында кыйын болчу. Азыр ошо кичине могу питаниясы дагы ичкен жеген аш болуп сиңгенден бери жакшы. Кечирээк уктайт эм, 12-1 уктаганы деле мага жакшыдан мурун 5ке чейин карап отурчук. Мамлекетке дагы кайрылдым. Биринчи ушу эл журттан жардам сураарын алдында уже канча давно эле мурун эле мамлекетке бардым. Министерство здравоохраненияга бардым. Алар даже эшиктен эле уже мени метишти. Азыр мындай шылтоо экен да, тияк баргыла, социальный трудага баргыла деди. Ал жака да бардым. Биз ошол моментте аябай мындай жардамга муктаж болуп атканбыз. Даже элементарный коляскасын алып бере албай атканга муктаж болуп атканбыз. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү только укол дарыга гана жумшап атканбыз да. Ошондо өкүнүчтүүсү ушу Министерство трудадан айтты, ушундай балдарга, кыйналган семьяларга мамлекеттен мындай эме жок экен да, жардам материальный, только гречка, рис берет экен. Карагылат ушундай мындай. Өтө өкүнүчтүү да ошол эме.
ошо врачтар дагы айтты эме деп. Сбор ачкыла, Фатима ушул бир эле эме менен бутунан туруп кетпейт деди да. Аябай аракет кылышыңар керек деди. Аракет кылгыла, бир эле реабилитация менен бутунан туруп кетпейт. Биз ошо улам сайын кайталап бир 2 жылдын ичине чейин ошо кыздын жакшы болуп кетиши үчүн жакшыраак эметишим керек. Карашым керек, кайра барышыбыз керек. Ошого бүт кыргыз элинен жардам сурайм. Кече жакында 570 миңге сбор ачканбыз. Бирок андан сырткары дагы Фатимага эме болуп атат. Биринчи очередь могу зонтун алып, гастростома койдуруш керек болуп атат. Гастростома да Кыргызстанда коюлбайт экен. Анда ошо Москвадан мындай тяжелый балдарга ошо Москвадан коюлат экен. Гастростома койдурушубуз керек, дагы реабилитационный центрлерден сырткары неврологический центрлерге көрүнүшүбүз керек да. Ошон үчүн бүт кыргыз эли менен, кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурайм.